Эмне үчүн бул дөңсөө Иерусалимдеги эң талаштуу жерге айланган? Анткени ал жер еврейлер үчүн да, мусулмандар үчүн да ыйык болуп саналат. Жана ал жерде болуп жаткан окуялар ар дайым израилдиктер менен палестиналыктардын ортосундагы чыр-чатакка себеп болушу мүмкүн. Анда эмесе ал жердин кыскача тарыхына көз чаптырсак, Израиль ал жерди 1967 жылы Иорданиядан тартып алган. Бирок тынчтык келишимине ылайык, ал жайды иорданиялыктар сактап кам көрүшү керек. Эрежелери кандай? Андагы Харам аш-Шариф деген жерде сыйынууга мусулмандарга гана уруксат берилген. Ал-Акса мечити жайгашкан бул жер исламдагы 3-үчү ыйык жай болуп саналат. Ал ошондой эле иудаизмде дагы эң ыйык жер. Алар аны Храм тоосу деп аташат. Жөөттөр ал жерге белгиленген убакта гана бара алышат жана анда жөөттөрдүн сыйынуусуна тыюу салынган. Бул чөлкөмдө кайрадан тирешүү күчөшү мүмкүнбү? Жакында эле Израилдин жаңы дайындалган оңчул улуттук коопсуздук министри ал жерге барган. Палестиналыктар муну провокация деп эсептешет.